Баткендеги азыр чатак чыккан жерде Адахан Мадумаров Коопсуздук кеңешинин катчысы болуп турганда Тажикстанга өткөрүп берүүгө аракет кылган. Кечээ интернетке 2009-жылы 3-мартта Тажикстандын Ходжен шаарында кол коюлган документтин көчүрмөсү жарыяланды. Мында эки өлкөнүн Коопсуздук кеңешинин катчылары жолугушуп, кошуна өлкөнүн Чорку айылын айланып өтүүчү Ош-Исфана жолунун 275 метр бөлүгүн кыргыз тарап символикалык суммага ижарага алуу чечимине келгени жазылган. Ошондой эле жергиликтүү тургундар бул туура эмес кадам экенин, жерди Кыргызстанга ижарага алуу менен аны кошуналарга тиешелүү деп таанылып каларын айтып нааразы болгон. Мына бул жерден теги Кытайлар Баткенден Лейлекке жол салып жатканда, ушул жерге келгенде тажиктер протест кылганда, мына ушул жерде, мына ушул дарыянын жээгинде. Анан ушул жерди теги тажиктерден 49 жылга тажиктердин жери деп Мадумаров кол койгон да, арендага алган. Мадумаровдун колу бар. Мына ушул территория примерно эмеси аянты 600-700 метр да. А эмнеге кол коюп койду эле ушул жол тиги энди аны Мадумаровдун өзүнөн сураш керек. Эмне үчүн Кытайлар жол салып жатканда ушу тоскоолдук кылып калганда, ошондуктан шашкандыктанбы, же башка интерес, башка кызыкчылыгы барбы, ошондуктан жол кол коюлуп, туура эмес чечилип калганда бул маселе. Эки өлкөнүн элин тирештирген бул жолду куруу боюнча 2004-жылы кыргыз-тажик өкмөт башчылары жолугушуп, эки тараптуу келишимге кол коюлган деген маалыматтар бар. Бул убакта Николай Танаев премьер-министр болуп турган. Ал документке ылайык кыргыз тарап Тажикстанга Баткендин аймагынан электр линиясын тартуу үчүн 49 жылга жер берген. Өз кезегинде кошуна өлкө өз аймагынан өтпөй тургандай кылып, Сурх айылына жакын жерден 3 чакырымдай жер бериши керек болгон. Ошондой эле Кыргызстан сүйлөшүүлөргө катуу туруп, жол маселесин чечип алуусу керек болчу деген пикирлер айтылды. Баткен районунун мурдагы акими Абдрахман Маматалиев Адахан Мадумаров кол койгон документ боюнча өкмөттүн чечими жок жана жогорку кеңеш тарабынан ратификацияланган эмес дейт. Биринчиден ал кол коюлса дагы, коюлган болсо дагы ал протокол эч кандай юридикалык күчү жок. Анткени өкмөт тарабынан эч кандай мындай укук берилген эмес. Коопсуздук кеңешинин катчысына барып өкмөттүн атынан ушундай келишимге кол кой деп да. Ошондуктан биз изилдеп көрдүк, өкмөттүн эч кандай буйругу да жок, ал протоколдун өзүндө тапкан жокпуз. Биз түздөн-түз айтканбыз тажик тарапка. Ал коюлган болсо дагы бул протоколдун күчү жок, күчкө жок, жогорку кеңеште каралган эмес, ратификацияда болгон эмес, өкмөттө да талкууланган эмес деп муну ар дайым айтып келе жатабыз. Ал бул жөнүндө Тажикстан тарапында кабары бар. Курманбек Бакиев өлкөнү башкарып турганда 2008-2009 Коопсуздук кеңешинин катчысы болгон Адахан Мадумаровдун колу коюлган документке байланыштуу маалыматтын чын бышыгын тактоо үчүн анын өзү менен байланыштык. Ал Коопсуздук кеңешинин катчысы катары бул документке кол койгонун чоң жетишкендик катары эсептейт экен. Ал жерде бир таш дагы, бир кумалак кум дагы берилип аткан жок. Тескерисинче кыргыз тарабы алып атат. Эмне үчүн алганбыз биз? Мен ушундай деп шарттуу атап койгонум. Эгемен кыргыз автожолдору деп Сүлүктүдөн, Лейлектен, Баткен тараптан чыккан биздин атуулдар Бишкекке келгенче ошол тажик тараптын жолун басып өтүп, 1 килограмм күрүчүң барбы, унуң барбы, майың барбы, чечиндирип, текшерип, ордуктарды көрсөтүп анан өтүп келишет. Бизге ошол мезгилде бул маселени чечишибиз керек. Болгондо дагы Ош Баткен Исфана жолунун курмушундагы болгон стратегиялык жол. Биз ошондо жанагы көпүрөнү алып, биз кыргыз тарапка алып, биз эгемен кыргыз автожолдорун курганбыз. Ошол кезде бул чечимди кабыл алууда Коопсуздук кеңешинин катчыларынан тышкары эки өлкөнүн өкмөттөр аралык комиссиясы жана транспорт министрлери катышкан айтылууда. Чек аранын тактоо боюнча чечим кабыл алына электе жерди ижарага алуу боюнча келишим түзүүдө жергиликтүү калк менен акылдашылган эмес. Бирок Мадумаров кол койгон документтин юридикалык күчү жок. Андыктан жол салынып жаткан аймак Кыргызстанга таандык дейт расмий Бишкектин Тажикстандагы элчиси. Жолду жасаш керек. Биздин территория биз аяққа ешке кирген жокпуз, бирөөгө кирген жокпуз. Ошондуктан эми аны болгон эмелерди ары түшүндүрүп аракет кылабыз байкеси. Да. Аны мурун деле болгон, азыр дагы бар иштейбиз. Думаю, что все будет нормально, куда буйрса. Мен эртең бүсү күнү президент менен жолугамын.
эме olarak болушу менен аякта министрликтер менен балдар менен жолугуп дагы сүйлөшүп аракет кылып ынтымакка келебиз да. Андыктан Атахан Мадумаров кол койгон документтин юридикалык күчү жок болгондуктан расмий катары эсептелинбейт. Бирок акыркы жаңжалдын чыгышына себеп болду дешет эксперттер. Нурзада Сыдыкбекова, Александр Симонов, НТС.